Урматтуу шаардыктар, мына могу жерди көрүп атасыңарбы? Могу жерден зым өрттөшөт да. Зым өрттөшөт, маяктан мет чыгат. Мындай айтканда ошонучу өткөрүп ушул жерден акча жасашат да. Анан жанагы Ыдырыс иним деле ушундай кичинекей эле түтүн жанына туруп алып, дем алганга болбойт. Дем алганга. Эң негизги смогту жаратып аткан бул мына таштанды. Ошол экспериментти мен силерге да көрсөтүп берейин деп атам да. Бул жерден эмнеге айтып атам? Жалпысынан чоң иштер уже болуп атат полигондо. Бирок ага карабастан кичинекей түтүн жанына туруп алып туруп, анан аябай өрттөнүп атат деп элдин башын айландырган деле туура эмес. Буга чейин эски полигонда жабылбай, жаңы полигонда салынбай, бирок ошого сарпталган акчага биз кредит төлөп атабыз. Мына 20-21 жылы кеминде 40 миллион сом кредит төлөйбүз. Бул болсо биздин ишкананын акчасы болмок негизи. Ортодон эстониялык компания акча сарптады, бирок эч кандай бизге пайда келген жок да. Жана 9 миллион бөлүнгөн деген акчага эч кандай мындай техника деле алынып келген жок. Болгон эле иш чарасын эсептеп койгон. Мына 3 жумага жакындап калды, террасирование башталды да. Мына көрсөңөр болот, свалканын бийиктиги мурун кеминде 10 метр бийиктикте болгон да. 3 жуманын ичинде мунун баарын азыр жапызданып, жалпысынан мындай түздөйбүз. Ушул жерде дагы бир жума түртсөк, нар жагына көчөбүз, северный сторона. Жалпысынан 1-2 айдын ичинде өрттүн баары өчүп калат. Түздөгөндөн кийин ушунун үстүнө 1,5 метр топурак төгүлөт. Анан кийин ал жерге жанагындай түтөкчүлөр салынат да, газ чыккандан кийинчи. Анан ушундай болуп, бияктан күйбөй калат да. Бирок булга кичине убакыт керек.